Темир жол құрылып башталды. Транспорт салығы алынады. Дин тутуу мыйзамы кабыл алынды. Арабаңыз, эфирде Политклиника медиасынын бул жумада программасы. Бул программада сиздерди аптанын ичинде болгон маанилүү жаңылыктар менен мен Чолпонбек Сабырбеков тааныштырам. Биздин каналга катталганды унутпаңыздар. 27 декабрда Жалал-Абад шаарында Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровдун жана Кытай менен Өзбекстандын өкүлдөрүнүн катышуусунда Кытай-Кыргызстан-Өзбекстан темир жолунун курулушун баштоо аземи өттү. Курулушту баштоо аземинде президент Садыр Жапаров долбоор үчүн коңшу эки өлкөнүн лидерлерине ыраазычылык билдирип, бул Кытай менен Европаны бириктирген темир жол болоорун жана Борбор Азия мамлекеттерин өнүктүрүүгө салым кошоорун билдирди. Урматтуу Кытай Эл Республикасынан жана Өзбекстан Республикасынан келген коноктор, менин кесиптештеримдин өкүлдөрү, ардактуу мекендештер. Бүгүн биз бул жерге Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушун баштап, анын алгачкы ташын коюу салтанатына чогулуп отурабыз. Бул жолдун курулушу региондун транспорттук инфратүзүмүнүн өнүгүшүндө жаңы доорду баштай турган тарыхый окуя. Мен Кыргыз Республикасынын атынан өнөктөштөрүбүз Кытай жана Өзбекстанга бул маанилүү долбоорду ишке ашырууга койгон ниети, кошо турган салымы жана туруктуу колдоосу үчүн терең ыраазычылыгымды билдиремин. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу бул жөн гана транспорттук коридор эмес, бул чыгыш менен батыш өлкөлөрүн байланыштыра турган маанилүү стратегиялык көпүрө болуп саналат. Тагыраак айтканда, жаңы темир жол коридору Евразиянын континенталдык көпүрөсүнүн түштүк бутагы болуп, түштүк чыгыш, Батыш Азия жана жакынкы чыгыш мамлекеттеринин рыноктарына жол ачат. Бул каттам Кытайдан Кыргызстанга, ошондой эле Борбор Азия жана жакынкы чыгыш өлкөлөрүнө, анын ичинде Түркияга жана андан ары евро биримдикке жүк жеткирүүнү камсыздай алат. Мындан соң Садыр Жапаров жана эки өлкөнүн өкүлдөрү курулуш үчүн коюлган атайын ташты чогуу ачып, долбоорго символикалуу түрдө старт беришти. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол долбоорунун наркы 4 миллиард 665 миллион доллар деп көрсөтүлгөн. Кыргыз өкмөтү Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушунун усталдык капиталына 11 миллиард сом бөлөт. Бул тууралуу Финансы министрлиги жарыялаган 2025 жылга мамлекеттик бюджеттин долбоорунда жазылган. Темир жол Кашкар, Торгарт, Макмал, Жалал-Абад, Анжан багытында түшөт. Анын жалпы узундугу 480 чакырымды түзсө, 311 чакырымы Кыргызстандын аймагынан өтөт. Жогорку кеңеш 26 декабрдагы жыйынында дин тутуу эркиндиги жана диний бирикмелер жөнүндө мыйзам долбоорун 2 жана 3 окууда колдоду. Аталган мыйзам долбоорлору тууралуу Жогорку кеңештин социалдык саясат боюнча комитетинин төрайымы Венера Райымбачаева маалымат берди. Анын айтымында, мыйзам долбоору диний чөйрөдөгү мамлекеттик саясаттын ыраттуулугун камсыз кылууга жана мыйзам базасын өркүндөтүүгө багытталган. Ал эми депутат Дастан Бекешев долбоордо жүзүн жаап жүргөн жаранга салынчу айыптын көлөмү 20 000 сом деп көрсөтүлгөнүн айтып, аны 5 000 сомго түшүрүүнү сунуштады. Болбойт анда 20 000 сом өтө чоң штраф. Урматтуу депутаттар, пособие бизде канча мамлекет берип атат? Өлчөм. Штрафтарды салганда биз жакшы көрөбүз да. Кан соргонун да токтош керек дейм. Это вы представляете, сокрытие лица будет приравниваться к занятию проституцией. Ну что это такое? Хулиганство 5500 сомов. Превышение скорости на 60 километров 15 000 сом. Сокрытие лица 20 000 сом. Да вы что, это слишком большой, огромный штраф. Вы бедных людей еще беднее хотите сделать, что ли? Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын директору Азамат Юсупов айыптын көлөмүн азайтууга каршы экенин айтып, азырынча ушул шартта иштетип көрүүнү сунуштады. Мындан сырткары, мыйзам долбооруна ылайык диний негизде партияларды жана башка саясий түзүлүштөрдү түзүүгө, ошондой эле диний бирикмелердин саясий ишке катышуусуна жол берилбейт. Мечит, медреселер жана башка диний мекемелер сөзсүз каттоодон өтүшү керек. Казакстандын Актау шаарында Бакудан Грозный шаарына учуп бара жаткан учак кулады. Казакстандын кризистик кырдаалдарда башкаруу борборунун берген маалыматына ылайык, учак кырсыгынан борт ичиндеги 67 адамдын 38-и каза тапты. Калган 29 жаран, анын ичинен 3-өсү жаш балдар бейтапканага түрдүү жаракаттар менен жаткырылган. Учурда каза болгон адамдардын өздүгүн тактоо иши жүрүүдө. Маалым болгондой, учакта 5 экипаж, 6 Казакстандын, 37 Азербайжандын, 16 Орусиянын жана 3 Кыргызстандын жараны болгон. Белгилей кетсек, Кыргызстандын 3 жараны учурда дарыгерлердин көзөмөлүндө. Казакстандын транспорт министрлиги учак кырсыгы боюнча атайын иликтөө иштери жүрөөрүн билдирди.
Мамлекеттик салык кызматынын жаңы дайындалган жетекчиси Алмамбет Шыкмаматов буга чейин өкмөт киргизген электрондук товардык транспорттук коштомо кагазы товардын бардык түрлөрүнө эмес 5 гана товарга киргизилиши керек деген пикирин билдирди. Ал Кыргызстанда сатылып жаткан товардын саны 13 миңге экенин белгилеп, анын баарына электрондук коштомо кагазын алууга мүмкүн эмес деген жүйө келтирди. Бул тууралуу ал 23-декабрда Жогорку Кеңештин бюджет, экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитетинин жыйынында билдирди. Биздин азыр анализ боюнча ЭТТН бүгүнкү күндө мындай ойлонулбай, терең анализ кылынбай кирип калган. Ошондуктан биз, менин жеке оюмда, ЭТТН жана бюджетообразующий 5 гана вид товаровка калса деп сунушту. Мындай мен өзүм жеке менин пикирим да бул. Анткени мына урматтуу депутаттар, 13 миң товарга биз бүгүн жанагы адамдар неме толтуруш керек экен да, виртуальный складка. Тиш чукуруштан баштап нефтепродуктуга чейин. А биз 5ти сунуш кылабыз деп мен өзүм жеке пикирим бул. Бул нефтепродукты, спирт, табак, анан дары-дармек, мед изделия. Калганын баардыгын биз ЭТТНден бошотуп алып салышыбыз керек. Ошондо жанагы средний бизнес менен малый бизнеске бул биздин мамлекет тарабынан, сиздер тарабынан камкордук болот. Биз айтабыз да, малый бизнес, хребет экономики колдойлу. Булар байкуштар кыйналды. Эмне үчүн мындай соода кылган адамдар каяктагы налоговый инспектор өзү түшүнбөгөн нерсени алар кантип түшүнөт деп. Ошондой эле Алмамбет Шыкмаматов автоунааларга болгон мүлк салыгын алып салуу керектигин айтты. Анын пикиринде күйүүчү майдын литринен 1 сом алуу менен бирге транспорт салыгын калтырып коюу бир салыкты 2 жолу алуу болуп калат. Жанагы нефтепродукты 1 литр бензинге 1 сом деп атпайсызбы? 1 литр бензинге 1 сом болгондон кийин бул урматтуу депутаттар негизи эле бул транспорт налогунун өзүнүн философиясы бул баягы ошол акчаны жолдоңдойлу деген болчу да. Бирок ал местный бюджетке түшүп, аны акимият жоломдомок беле, башка жака кетип калып атпайбы. Ошондуктан через каждый литр бензина болгондо, ошондо эффективдүү дорожный фондко түшөт. Машинаны айдайсың 10 литр болсо, 10 литрге 1 сомдон төлөйсүң. В таком случае двойное налоговое обложение болбош үчүн транспорт налогун алып салыш керек. Налог на имущество транспортко деген бар да. Анда двойной болуп калып атат, за каждый литр бензина плюс еще за транспорт. Ошондуктан менин бул урматтуу мындай депутаттар, бул менин жеке пикирим. Бирок министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Данияр Амангелдиев электрондук коштомо кагаздары керек экендигин билдирди. Ошондой эле Амангелдиев Шыкмаматовдун айткандары анын жеке ою экенин айтты. Эльвира Джергалыковна, относительно вопроса ЭТТН, это личное мнение Алмамбета Насырхановича. Этот вопрос будет еще обсуждаться. Адылалеш өзүнүн программасы менен алдыңызга келгенде айткан эң бир көйгөйлүү маселе азыр ушул ишкерлердин арасында ЭТТНди толтуруу, анан буга чейин личный кабинетке кирүү дагы 2 маселе коюлган. 2 маселени Алмамбет Насырханович биринчи кварталда чечиш керек. Биринчи бул личный кабинетке кирүүнү жөнөкөйлөштүрүү. Үчүнчүдөн ЭТТНдин маселесин жөнөкөйлөштүрүү. ЭТТН жок, барьер болбойт. Өзгөчө кырдаалдар министринин орун басары Эделбек Кулматов Бишкекте кара түтүн жылдан жылга азайып жатканын билдирди. Министрдин орун басары мындай пикирди Жогорку Кеңештин жыйынында депутат Айсулуу Мамашеванын суроосуна жооп берип жатып айтты. Депутат Айсулуу Мамашева соңку күндөрү Бишкекте жана анын тегерегиндеги айылдарды ыш катуу каптаганын белгилеп, өкмөттүн бул багыттагы иштерине кызыкты. Межмет комиссия 3 жылдан бери азайткан иштерди жасап, бирок адистер айтат, мына жылдан жылга ошол зыяндуу үчтөр заттын саны азайды. Элементар мында көк кара түтүн, мында немеге чыксаңыздар, Воронцовкага же болбосо Чоң Арга. Мурдагы жылга болуп аткан капкара түтүн жок Бишкектин үстүндө буюрса. Жылдан жылга азайып атат. Депутат Мамашева ыш жоголду деген билдирүүгө макул эместигин айтып, кагаз түрүндө жакшы болгону менен Бишкек дүйнө жүзү боюнча абасы эң кир шаарлардын тизмесинде алдыңкы 3-түккө кирип жатканын айтып, министрдин орун басарынын мындай жообун сынга алды. Шаардын үстү капкара, каяка жоголгонун мен түшүнбөй жатам. Сиздер жасап аткан чараларды биз сезбей жатабыз. Балким чындап эле кагаз түрүндө бардыңар иштеп атасыздар. Бирок иш жүзүндө факты боюнча карасаңыздар, соцсеттерге дайыма чыгып атат. Уровень загрязнения биз топ 3 шаарга кирдик дүйнө жүзү боюнча. Бул антирейтинг. Анан сиздердин жумушуңуздардын натыйжасы ошол жерден көрсөк болот. Шаардын үстүн карасаң капкара.
Ал эми абанын сапаты боюнча түзүлгөн мекемелер аралык комиссия 25 декабрда өткөн жыйынында абанын сапатын текшерген шаймандардын сертификаты жок экенин билдирди. Бирок социалдык тармактарда Бишкектин үстүн кара ыш каптаган сүрөттөр жана видеолор тарап жатат. 24 декабрда президент Садыр Жапаров Бишкек шаарында жайгашкан жаңы Мурас турак жай комплексинин ачылыш аземине катышты. Бул тууралуу президенттин расмий сайты билдирди. Өлкө башчы өз сөзүндө жарандарды жеткиликтүү турак жай менен камсыз кылуу жана жумуш орундарын түзүү мамлекет үчүн негизги артыкчылыктардын бири экенин баса белгиледи. Элибиздин турмушун жакшыртуу жаатындагы ой максаттарыбыздын сап башындагы калкты жумуш орундары жана арзан турак жай менен камсыз кылууну артыкчылык катары карап келебиз. Себеби кайсы үй бүлөнү алба, балдары билим алып, кесипкө үйрөнүп, эрежеге жеткенде ар бир ата-эне улам балам, ушул балам же ушул кызым агым кеги менен каражат тапса, үйлүү жайлуу болушса, анан бак айтып үй бүлө курушса деп басса турса тилек кылабыз. Мына ошол жалпы ата-энелердин элибиздин ой тилегин биринчи орунга чыгарып, турак жай маселесин чечүү максатында акыркы жылдары жарандарды жеткиликтүү турак жай менен камсыздоо боюнча республикалык масштабтуу долбоорлорду ишке ашырууга кириштик эле. Садыр Жапаров мурда бул жерде 47-чи колония жайгашканын, ал шаардан сыртка көчүрүлүп, бошогон жерге турак жайлар курулганын эске алып, бул кадам шаарды өнүктүрүүдө жана жарандардын турмуш шартын жакшыртууда чоң салым кошорун айтты. Комплекстин биринчи этабында 6-18 кабаттуу үй курулуп, 510 үй бүлө батирлерге ээ болду. Президент жаңы үйлөр жашоочуларга бакыт жана бейпилдик алып келсин деген тилектерин билдирип, бул комплекс мамлекеттик социалдык колдоонун ийгиликтүү үлгүсү болуп каларын кошумчалады. Бишкек шаарындагы көп кабаттуу эски үйлөрдүн ордуна жаңы көп батирлүү үйлөрдү куруу жумуштары Реновация компаниясы 2025 жылдын алгачкы айларында башталат. Бул тууралуу архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин директору Нурдан Орунтаев 25 декабрдагы басма сөз жыйынында айтты. Орунтаев реновация коңшу өлкөлөрдө ийгиликтүү ишке ашып келатканын да белгилеп, азыркы тапта Бишкекте канча үйдү бузууга туура келери белгисиз экенин кошумчалады. Аталган агенттик Бишкек шаарындагы көп кабаттуу эски үйлөрдүн ордуна жаңы көп батирлүү үйлөрдү куруу мүмкүнчүлүгүн караштырып жатканын жарыялаган. Маалыматка ылайык, Борбордогу Сталинка жана Хрущевка деп аталган үйлөр жаңыланат. Орунтаев бул үчүн америкалык заманбап программа сатып алынганын, инвестиция тартыларын жана мамлекеттик бюджеттен акча салынарын тактаган. Биз сиздерди апта ичинде болгон маанилүү жаңылыктар менен тааныштырдык. Биздин каналга катталганды унутпаңыздар. Урматтуу көрөрмандар, сизди келе жаткан жаңы жылыңыз менен өзүмдүн жана редакциянын атынан куттуктайм. Келе жаткан жыл үйүңүзгө тынчтык жана бакубаттуулук алып келсин. Эми Политклиника медиасынын ишмердүүлүгүн Patreon'дан колдоңуз. Политклиника медиасы бул көз карандысыз, кыргыз тилдүү жергиликтүү медиа. Биз өлкөдөгү саясий жана социалдык окуяларды объективдүү жана фактыларга негизделген түрдө жеткирип келебиз. Окуяларды жердинен көрсөтүүгө аракет кылабыз. Сиздин колдооңуз аркылуу биз ар бир кыргызстандыкка чындыкты жеткирүүгө болгон күчүбүздү жумшайбыз.